Урматтуу Жумамүдүн Болотбекович, ушул мыйзам долбоор кабыл алынып калса, качан сиздер жумушуңуздар баштайсыздар? Себеби азыркы учурда региондордо интернет аябай начар. Анын үстүндө нотариуста сиздер менен байланышып алды түндүк программасы менен. Түндүк программада жакшы иштебей жатат да. Региондордо бир нотариуска бир документтерди оформить этейин десең, жарым саат, 1 саатка кээде чозулуп кетип атат убакыт. Үнөмдөлбөйчү. Жооп бересизби? Бул долбоордун аткарылышы 2025 жылдын апрелине чейин камтылган. Жана сиз айткан байланыш көйгөйлөрү боюнча биз тараптан Элкат жана Кыргыз Телеком консорциуму менен келишимге кол коюлуп, азыркы күндө кызуу иштер жүрүп жатат. Бул жылдын айына чейин 2500 километрден ашуун була оптикалык байланыш түзүмдөрү түзүлөт. Ушу менен биз Кыргыз Республикасынын 3882 социалдык объекттери, ошол эле мамлекеттик органдарды интернет жогорку ылдамдыктагы интернет байланыш менен камсыз кылабыз. Сиздерде азыркы учурда түндүк программасы аябай мындай жакшы иштебей жатат да региондордо. Билесиздерби? Маалымат барбы сиздерде? Бар. Түндүк системасы бул өзүңүздөр билгендей 2018 жылдан бери иштеп келатат. Бүгүнкүгө алсак, ошо 6 жылдан ашып калды иштеген. Анан айтарым деген, G-Cloud деген бул мамлекеттик булут болуп эсептелет. Мунун алкагында сервердик жабдуулар сатып алынууда. Азыркы күндө тендерлик иштер аяктап калды. Сиздер колдоп ушу 7 миллион доллар жетишпеген акчаны бөлүп берсеңиздер, бул сервердик жабдуулар келсе, түндүк системасынын иштегенин дагы бир топ жакшыртат деген ойдобуз. Рахмат, колдойбуз.